Саламатсыңарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр? Бүгүн биз силер менен жалпы республикалык тестүүлөөнүн кыргыз тили бөлүмүндөгү окуу жана түшүнүү боюнча сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе биздин сабагыбызга кош келипсиңер. Окуу жана түшүнүү бөлүмүндө берилген тексттеги сөздөр 400дөн 850гө чейинки сөздөрдү камтыйт. Текст илимий, көркөм, публицистикалык стилде болушу мүмкүн. Бул тапшырмада 3 текст болот жана берилген тексттер бири-бирине окшош же карама-каршы мааниде да болушу мүмкүн. Тексттердин арасындагы идеяны, теманы, автордун көз карашын аныктай билүү керек. Бүгүн силер менен эң эле жөнөкөй текст менен иштеп машыгып көрөлү. Алгач экрандан берилген тексттин мазмуну менен таанышып алалы да, андан соң андагы ойго карата берилген суроолорго жооп берүүгө аракет жасайлы. Чогуу талкуулап иштегенге кириштик анда. Бүгүнкү биздин текстибиз Кошой Коргон. Кошой Коргон ат башы өрөөнүнүн борборунан орун алган. Жер шартына жараша стратегиялык ыктуу жайгашып, байыркы учурда ушул жер менен өткөн соода жолу бүткүл өрөөндү тескеп турган. Шаар 245ке 250 метр келген 4 бурчтук форманы ээлеп жатат. Сакталып калган дубалдарынын бийиктиги 4-8 метр. Алардын периметри боюнча 60 сепил байкалып турат. Түндүгүндө 19, түштүгүндө 13, чыгышында 17 жана батыш жагында 11. Дубалдары ошондой эле сепилдери чоң-чоң топурак блоктордон жана узун кыштан салынган. Дубалдын түп жагынын калыңдыгы 7-9 метр. Улам жогору жагы ичкерип 8 метрге жеткен жердеги калыңдыгы 3-4 метр болот. Дубалдарынын жана сепилдердин айрым жеринде кийинки ремонт иштеринин издери жана жоон жыгачтардын калдыктары сакталып калган. Алар курулуш материалдары катары пайдаланылса керек. Коргонуу курулуштарынын монументалдуулугу согуш коркунучу болгон кезде шаардын элин ишенимдүү калкалап турган. Шаарды айланта 12 метр алыстыкта дубалдарды курган кездеги топурак алгандан кийин калган чуңкурлар жатат. Коргондун ар бир тарабында 1-4 эшиги болгон. Александр Натанович Бернштам чыгыш жана батыш жагындагы дарбазалар 1375 жылы Тимурдун шаарга келген учурунда пайда болгон деп эсептейт. Анын пикири боюнча ошол эле мезгилде шаар чыгыш жана түштүк жагынан бир катар аянтты алган кошумча дубал менен бекемделген. Тилекке каршы айыл чарба жумуштарына байланыштуу биздин күндөрдө бүт бойдон бузулган. Шаарды казып көргөн кезде курулуштардын калдыктары табылды. Алардын дубалдары кыш менен салынган. Таманына топурак жана жалпак таштар төшөлгөн. Үйдүн ичинде очоктун издери сакталган. Бир бөлмөнүн керегесинин шыбында көк, кызыл, ак жана сары боек менен жүргүзүлгөн оймо чийменин издери бар. Бөлмөлөрүнөн ар кандай материалдар, жаргылчак, чоподон, таштан, сөөктөн жасалган ийиктер, алардын айрымдарында ою салып коюлгандары да бар. Темир буюмдардан болсо, жаанын учтары, бычактын сыныктары сакталып калган. Курларга же жүгөнгө кадап жасалган жалпак коло буюмдары да чоң мааниге ээ. Мындай кооздоолор 6-10 кылымдардагы түрк тилиндеги көчмөн урууларда кеңири тараган. Колодон жасалган чоң шакек айрыкча кызыгууну туудурат. Анткени анын жогорку бетинде бири-бирин карап турган эки өрдөктүн сүрөтү салынган. Мындай табылга Кыргызстандын аймагынан биринчи жолу кезигип отурат. Мына балдар, ошентип Кошой Коргон тексти менен дагы тааныштык. Текст жеңил жана түшүнүктүү, кыска болчу. Биз азыр ушул тексттин негизинде түзүлгөн суроолорго көңүл бөлөлү. Биринчи суроо. Бернштам Коргондун чыгыш жана батыш жагындагы дарбазалардын качан пайда болгондугун айткан? А. Тимурдун шаарга келген учурунда. Б. Тимурдун шаардан кеткен учурунда. В. Тимурдун басып келген учурунда. Г.С. Уруу башчыларынын карама-каршылыгы күчөгөн учурда. Бул абдан эле оңой суроо. Эгерде силер туура тапкан болсоңор, албетте бул
Тимурдун шаарга келген учуру деп баамдасак болот экен. Андан кийинки экинчи суроого токтололу. Кошой коргондун дубалдары эмне үчүн урап калган? Асы уруу башчыларынын карама-каршылыгы күчөгөндүктөн. Б. Айыл чарба жумуштарына байланыштуу. В. Колхоздоштуруу мезгилинде. Г. Жер титирөөдөн улам. Эгерде буга дагы жооп тапкан болсоңор, туура анткени бул дубалдары эмне үчүн урап калган себеби айыл чарба жумуштарына байланыштуу деп белгилешкен. Азыркы берилген эки суроо оңой түздөн түз берилген суроо болчу. Эми биз саптар боюнча иштеп көрөбүз балдар. Үчүнчү суроо. 17-20 саптарда эмне жөнүндө сөз болууда дейт. Биз мына ушундай саптар болгондо, ошол тексттен силер байкадыңар болуш керек. Санариптик белгилер бар. 5, 10, 15, 20, 25 деп ар 5 саптан кийин белгиленет. Мына ошол саптарга карап туруп табыш оңоюраак 17 жана 20 саптарды ачып карап көрүшүбүз керек болот да. Мында мындай деп берилип атат. Биринчи, дубалдардын айыл чарба иштерине пайдаланылгандыгы. Экинчи, Тимурдун 1375 жылы шаарга келген учуру. Үчүнчү, шаардын ичинде очоктун издеринин сакталгандыгы. Төртүнчү, кошумча дубалдар менен сакталгандыгы. Бул жерде ушул Рим цифрасы менен берилген жооптордун же бирөөсү туура болушу мүмкүн, же баардыгы туура болушу мүмкүн, же экөөсү туура болушу мүмкүн. Ошон үчүн ушунда Рим цифрасы менен берген дагы анан түбүнө жоопторду берген. Мындай сөзсүз түрдө кезигет ошол окуп түшүнүүдө. Ошондо силер ушуга көңүл бөлүп, жакшылап жоопторду дал келтиргенге аракет кылышыңар керек да. Ошондо мен азыр силерге текстти ачып, кандай кылып иштеш жолун көргөзүп коеюн. 17-20 саптарда эмне жөнүндө сөз болууда дегенде, мынакей мен 17 менен 20 сапты бул жерде ачып көргөздүм. Бернштам чыгыш жана батыш жагында дарбазалар 1375 жылы Тимурдун шаарга келген учурунда пайда болгон деп эсептейт. Анын пикири боюнча ошол эле мезгилде шаар чыгыш жана түштүк жагынан бир катар аянтталган кошумча дубал менен бекемделген деген 17-20 саптарды мен азыр силерге окудум. Мына ушул саптардан эми биз мына жерде Рим цифрасы менен берилген эмени жоопторду карап көрүшүбүз керек. Ошондо бизге туура келип атат. Экинчиси, Тимурдун 1375 жылы шаарга келген учуру менен 20 сапта жазылып турган дубал менен бекемделген деген туура келип атат. Бул 4-чү Рим цифрасы менен жазылган жоопту турат. Демек, туура жооп ошондо Г варианты болот экен. 2 менен 4. Кийинки 4-чү суроого токтолобуз. Ушул күнгө чейин ал тарыхый коргондо темир буюмдардан эмнелер сакталып калган деп сурап атат да. Асы бычактын сыныктары, жаанын учтары, Бсы доолбастар, мылтыктын сыныктары, Всы жааны саадагы жоокер кийимдер, Гсы коло буюмдар, анан ат жабдыктары. Ойлонуп аракет кылып тапканга көрөбүз. Мен 5-чи суроону дароо эле окуп кетейин. 5-чи суроо. Коргондун дубалдары эмнеден салынган? Тегерек кыштан, Б. Узун кыштан, В. Түстүү металлдан, Г. Тоонун бекем ташынан. Демек, бул жерден дагы силер түздөн түз эле берилген суроолор оңой эле табат болушуңар керек. Мен туура жообун ачамын. Демек, 4-сүндө бычактын сыныктары, жаанын учтары ошол жерде сакталып калган экен. Тарыхый коргондо. Анан 5-синде болсо дубалдары узун кыштардан салынган. Муну биз бир окуганда эле эсибизде калган боюнча белгилеп койсок дагы болот. 6-чы суроого токтололу. 26-30 саптардагы берилген ойду 30-31 саптар эмне кылат деп сурап атат да. А. Жыйынтыктайт, Б. Толуктайт, В. Каршы келет, Г. Аргументтейт дейт. Биз эми ушуну табыш үчүн мен бияктан туура жообун ачып туруп, анан ушул жерден түшүндүрө кетейин силерге. Карагыла, мен 26 анан 31 саптарды окуймун. Эки түскө белгилеп койгонмун. Бөлмөлөрүнөн ар кандай материалдар, жаргылчак, чоподон, таштан, сөөктөн жасалган ийиктер, алардын айрымдарында ою салынып коюлгандары дагы табылды. Темир буюмдардан болсо жаанын учтары, бычактын сыныктары сакталып калган. Курларга же жүгөнгө кадап жасалган жалпак коло буюмдар да бар. Чоң мааниге ээ дейт да. Бул 26-30 саптагы маалымат. Андан кийинки сапты карайгыла. 30-31-де
Мындай кооздоолор 6-10 кылымдардагы түрк тилиндеги көчмөн урууларда кеңири тараган деп турат да. Демек, жашыл менен жазылган маалыматты кийинки күрөң менен жазылып турган бул аргумент деп турат. Демек, далил деген мааниде Г варианты туура деп эсептесек болот да. Андан кийинки 7-суроого келели. Бул коргон эмне үчүн ат башы өрөөнүндө курулган? Тоого душмандар анча бара албагандыгы үчүн, жер шарты жашоого туура келген, согушууга ыңгайлуу болгон. Г варианты жер шартына ыктуу келип, соода жолу ушул жер менен өткөн үчүн. Кийинки 8-син да кошо окуйт. Силер ойлонуп, жообун тапканга аракет кылып көргүлө. Жаргылчак чоподон, таштан, сөөктөн жасалган ийиктер каерден табылган? Бөлмөлөрүнөн, жертөлөлөрүнөн, В. Коргондун айланасынан, Г. Андай буюмдар табылган эмес. Ойлонуп туруп, азыр туура жообун ачамын, аракет кылып көргүлө. Демек, 7-синде ат башы өрөөнүнө курулган себеби жер шартына ыктуу келип, соода жолу ушул жол менен өткөндүгү үчүн. Ал эми жана жаргылчактар, чоподон, таштан, сөөктөн жасалган ийиктер булар ошол жердеги бөлмөлөрүнөн табылган экен. Кийинки акыркы 2 сурообуз калды балдар. 10-12 саптарга 12-13 саптар эмне боло алат дейт? А. Далил, Б. Карама каршы, В. Натыйжа, Г. Божомол дейт. Анда мен ушул саптарды ачамын балдар, анан анализдеп көрөбүз. Мен текстти ачып силерге үзүндүсүн көргөзүп атам балдар. Дубалдарынын жана сепилдердин айрым жеринде кийинки ремонт иштеринин издери жана жоон жыгачтардын калдыктары сакталып калган. Алар курулуш материалдары катары пайдаланылса керек деп турат. Мына ушул жерде 10-дан 12-ге чейинки сап менен, анан 12-ден 13-ке чейинки саптардын ортосунда эмне турат дейт да. Бул жерде акыркы 13-сапты карасаңар, алар курулуш материалдары катары пайдаланылса керек деп турат. Демек, мына ошого карап туруп биз биринчи 10 менен 12-ни, 12 менен 13 саптар булар болжолдоп турат. Божомолдоп так болгон жок да. Ошол пикир божомол маанисинде берилгендиги үчүн биз Г вариантын туура деп эсептедик. Кийин балдар, айрым тексттерди бергенден кийин ушул текст кайсыл стилде жазылган деген дагы суроолор болуп калышы мүмкүн. Же автордун негизги айтайын деген ою кандай, анын маанайы кандай деген суроолор да болуп калышы мүмкүн да. Ошондо бул текстте берилген текст кайсы стилге таандык деп берилип атат. Демек, баарыбыз билгендей, бул илимий стилге таандык текст. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, жалпы республикалык тестирлөөдө окуу жана түшүнүү тесттик тапшырмасында 2 өзүнчө текст жана 1 үзүндү текст берилет деп айттым. Булардын ар бирине 10дон суроо бар. Аткаруу убактысы 60 мүнөт болот. Биз азыр силер менен бирдикте ошол биринчи ушул көлөмдөгү текстке тиешелүү болгон тапшырмаларды аткарып 10 суроо менен иштеп көрдүк. Биз эгерде убакытты туура үнөмдөп пайдаланып, андан кийин текстти толук окуп белгилей турган болсок, ар бир ошол берилген 3 бөлүмдөгү ошо 3 түрдүү текстке биз 20 мүнөттөн убакыт бөлсөк болот экен да. Азыр биз ошол кичинекей текстти иштеп, ошону талкуулап, сүйлөп олтуруп деле биз 15 мүнөт убакытыбызды корото алдык да. Демек, биз 20 мүнөттө ар бир текстти жөн эле иштеп аткарууга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Кайталоо бул билимдин атасы. Канчалык тесттик тапшырмаларды аткарып, окуп турсаңар, сөзсүз анын акыбети кайтарына мен ишенемин. Бүгүнкү биздин окуу жана түшүнүү тестибиз силерге кандайдыр бир деңгээлде жардамы тийген болсо, биз абдан кубанычтабыз. Анда эмесе кийинки бөлүмдөрдөн жолукканга чейин сак саламатта